Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз жакын арада Казакстанга чыгып келүүнү ниет кылсаңыз, сизге тажрыйбалуу айдоочу Нуралы мырзаны сунуштайбыз. Биздин Айфарт унаалар кызмат кылат. Унаабыз ыңгайлуу жана кенен, жолдо кыйналбайсыз. Жолго чыгарда документти чорнойдон текшеребиз. Беспересадка өзүбүз алып келип чыгабыз. Биздин дарек Метро проспект Мира 39А. Биздин байланыш номер +7937 762 37 30. Мындай жумушка иштесем болбой атат, тигиндей жумушка иштесем болбой атат депчи бирөө ойлошу мүмкүн. Азыр мен сүйлөгөндөрүм угуп алыпчы. Мен курьер болсом 30 ампер, бирөө 20 ампер. 20 амперлигим где-то бир 50 километрге жайкызым летом рассчитанада. Курьерлер кыйналбай канча жүрөсүңөр, тигиндей мындай депчи. Курьердин доходу жакшы да, чын айткандайчы. Ассаламу алейкум, урматтуу Москвалардын катталуучулары, амансыздарбы? Мигранттын бир күнү аттуу долбоорубузда көрүшүп турганыма аябай кубанычтамын. Бүгүн биздин конокто жеткирүү кызматын иштеген Бектемир. Ассаламу алейкум, Бектемир. Алейкум салам, кандайсыздар? Мен соолуктарың. Иштериң жакшыбы? Жакшы, өзүңүздөр кандайсыздар? Кыйналбай нетпей? Жок, бардыгы жакшы. Арзымоонум жок. Иштер болуп атат, өзүңүздөр кандайсыздар? Жүрөбүз, биз деле жакшы. Өзүң делберде иштейсиңби ошондо? Башында делберде болчумун азыр. Азыр ошондо экөө биригип кандай болуп атат жумуш? Заказ көппү? Заказ көп, курьер жок да, бирок. Курьер жок. Обязательно экиден ташыйсың да. Бирден ташыбайсың. Убакыттар деле кенен берип атат. Эми жолдо өзүңүз көрүп тургандай невозможно болуп атат баскангача. Эми биз кичине өнүккөн деп велосипед менен болгон. Электродо кичине кыйналбай анан бутуста суу болуп өзүбүзгө обогреватель болуп жылытып атат да өзүбүз. Ошол себептен сен электровелигиң жакшы экен. Үш калганда тепсең деле жылып кетет. Мындай деле кете берет. Муну эми канча километрге жетет эми мунун? Кубаты кандай? Менин эки аккумуляторум бар, бирөө 30 ампер, бирөө 20 ампер. 20 амперлигим где-то бир 50 километрге жайкызым летом рассчитанада, ошондойго. 30 амперлигим азыркы убакта, кышкы убакта 65-60 километрге жетип атат. Бир батарейкам бир күнгө жетип атат да, экинчи батарейкамды кээ бир кезде колдоном, кээ бир кезде колдонбойм, ошондой болуп атат. Азыр учурда саатына 350дөн болуп атат биздики. Саатына 350дөн, кааласаң 350 сомдон, 350 рубльдан саатына алып иштесең болот. А эгерде кааласаң, ал эчтеке албай деле свободный график, өзүң билип, каалаган убагыңда чыгып, каалаган убагыңда мукташтыктарың болуп калса, каалаган убагыңда өчүрүп кетип калсаң болот, например, иштен тышкары. А бирок 350дөн чыга турган болсоң, эртең менен 10до баштасаң, кечки 10го чейин эсептеле турган болсо, ошонун ичинен 3 жолу перерыв берет, 20 мүнөттөн обедке, анан технический мисалы. Технический дөңгөлөк жарылып калат, ошого алмаштырып алганга 20 мүнөт убакыт берет. Бул примерно айтылганы да, мисалы. А 3 жолу перерыв берилет, ошол менен 10дон 10го чейин иштесең 12 саат болсо 4250 ушундай чыгат да рубль. Жакшы. Канча заказ кылсаң кылыр, бирок көп чыгышы мүмкүн, бирок аз чыкпайт да, бул минималка. Ошондой. Жеңилдиктери каралган деп койт. Жеңилдиктери каралган. Көп кимдер айтат, эми курьерлер кыйналбай канча жүрөсүңөр, тигиндей мындай депчи. Курьердин доходу жакшы да, чын айткандайчы. Чындыгында өзүңүз деле билсеңиз керек. Мен эме башка жумушка иштейин дейсиң, бирок курьердин дамдатып алган эме башка жумушка кереги жок болуп калат экен. Күнү ошондо мындай канча тапса болот ошондо мындай средний? Эгерде жөө иштесеңер данный убакытта, азыркы убакта пешком 3,5 миңге чейин иштесеңер болот. Смело 12 саат жалкоолонбой туруп иштесеңер болот, берген нерсесин алып кете берсеңер. А эгерде велосипед менен кыйын болуп калды, велосипед менен эле тебиш жолду өзүңүз көрүп тургандай, а электро менен где-то бир 5-6га чейин иштесеңиз болот да, жалкоолонбой. Айына 100 бар деп. Айына эми бар выходнойлорубуз да бар, арасында ошондой болуп калат да. Азыр баягы сезонда. Сезон ошондой. Жакшы суукта жылуу кийинип иштесең болот экен да. Кийгендерибиз 3 кабат, 4 кабат чым кийебиз. Бутта мазы, өтүк, улакка чыга турган өтүктөр, курткалар, плащтар. Жакшы. Каскам бар эле, каскамды азыр үйгө чыдап койдум, жана көрүп атасызбы эле. Үйгө чыдап койдум эле. Каскадан эле таза кетет кезим. Качан Кыргызстанга пландар кандай? Кандай болсо. Сагындыңбы Кыргызстанды? Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз жакын арада Казакстанга чыгып келүүнү ниет кылсаңыз, сизге тажрыйбалуу айдоочу Нуралы мырзаны сунуштайбыз. Биздин Айфарт унаалар кызмат кылат. Унаабыз ыңгайлуу жана кенен, жолдо кыйналбайсыз. Жолго чыгарда документти чорнойдон текшеребиз. Беспересадка өзүбүз алып келип чыгабыз.
Биздин дарек Метро проспект Мира 39А. Биздин байланыш номер +7937 762 37 30. Өзү бир эле 2 ай болду келгениңиз. Бая барып келип, улам эле барып турдум. Негизи Москвада жүргөнүмө 8 ай, 9 ай болуп калды. Былтыр февралда келгем. Биринчи жолу Москвага өмүрүмдө биринчи жолу келдим. Ошондон баштап эле иштеп атабыз. Атай болсо ушул менин 3-үнчү машинам. Алдыңарда турган. Ошо. Иштериңе ийгилик анда. Рахмат. Ошо бардыгыңыздарга жалпы мигрант мусулман бир туугандарыбызга каалап кетерим. Узун өмүр, бакубат жашоо силерге. Тапканыңыздарда адалдан болсун, аман эсен элибизге, журтубузга жакшы киреше менен кайтпашка Кудай таалам насип кылсын. Оорубаңыздар. Жумуштарыңыздарга ийгилик, сиздин да жумушуңузга ийгилик. Ойлогон ой максаттарыңызга жетиңиз. Баягы айтат эмеспи? Биз миң жакшы иштейм, сиздиндерге деле мындай суроолор болот керек. Мындай жумушка иштесем болбой атат, тигиндей жумушка иштесем болбой атат депчи бирөө ойлошу мүмкүн. Азыр менин сүйлөгөндөрүм угуп алыпчы, мен курьер болсом мынча табышым мүмкүн депчи. Бирок баягы курьер болсоң дагы, таксист болсоң дагы, президент болсоң дагы, Кудай таалам ырыскыңа жазган да бир нерсенчи. Миң аракет кылсаң да ошодон көп ала албайсың, ошодон да аз ала албайсың. Ошон үчүн шүгүр кылып, барга шүгүр, жокко каниетте болот го. Ошентип иштеп жүрөңүздөр. Жок, калам оорубаңыздар. Аман эсен элиңизге, журтубузга жакшы аман эсен бара эле жакшы кирешемин. Ошо. Ийгилик анда. Рахмат, мейилиңиз. Байке аман туруңуздар, оорубаңыздар, ден соолуктуңуздар өзүңүзгө. Келерки чыгарылыштардан көрүшкөнчө сак саламат калыңыздар туугандар. Видеону бөлүшүп, подписка, лайк басууну унутпаңыздар. Москва бар элдин кызматында.